бирок ошо именно кырсыктаган маалда экинчи балам төрөгөн. Өзүмө келбей жүрдүм. Суицидка чейин барайын деп. Таасыктар билесиз го. Спортту барып токтотуп коюшат. Ошондой через блендер өткөрүп, через нос иччимин да тамактычы. Бүт бар эле бул сизбизби? Бул сиз эмне? Бул жөн эле хайп кармап атасыз го деген вопростор да келет. Жаңы Эрболмун, азыр Эрбол эмесмин. Эрболитосуз. Азыр Эрболитомун. Конечно, мама. Ой, жо. Андай кылбасак. Мамабыз бизди аябайга тусап койчу. Биз мурда бозамаксым сатчык да. Азыркы жашоомо Кудайга шүгүр дейм. Бирок азыр мен туура жолдо баратам. Ассаламу алейкум урматтуу Ала Тоого көрк кошуп жашап жаткан Кыргызстан калкы. Бүгүн мына дан көрсөтүүсүндө мен Азиз Батыров сиздер менен бирге боломун. Биздин көрсөтүүбүздүн коногу кыргыз элине, жалпы кыргыз журтчулугуна сон мотивация берген Эрбол Жээнтаев деген жигит туура тамактануу боюнча рецепттери менен бөлүшөт. Дан көрсөтүүсүндө биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум Эрбол мырза. Биздин ушул дан көрсөтүүбүзгө кош келиптирсиз. Сиздей эр жүрөк, тайманбас, күчтүү, ушундай бир Эрбол деген жигит кандай рецепт менен бөлүшөт? Эмне тамак жасап берет деп мен эмес, жалпы кыргыз журтчулугу да азыр кызыгып атат. Ошондо бүгүн эмне жасап бересиз бизге? Бүгүн сиздерге котлет, анан протеин жасап берем. Котлетке куриная грудка кирет, рисовый сыр кетет, сыр, азыр көрсөткөн лук деп коет. Ошолордун баарын азыр кошулуп, азырге көрсөтүп берем. Анда баштайлы анда. Баштайлы. Эмнеден баштайбыз? Биринчи котлетти баштайбыз азыр. Грудкаларды. Грудкалар өзү негизи булар эме да. Белковый да, булчу көп эле спортсмендер ушуну эле грудка эле жейсиңер эле грудка дейт, баары грудка. Бирок грудкада белоктор көп да. Бизге керектүү мышцаңызды чыгарган, мындай күчтүү болуп туруп, булчуңду чыгара турган ошо эмелер көп да. Анда мен да жешим керек дейм. Негизи биз кыргыз элинде негизи күчтүү тамактар жейбиз да, эттердей, майлуу, беш бармактар, плов дейбиз дегеле бүт күчтүү тамактар жейбиз. Анан жаз келип атат да. Анан кичине туура тамактанууга да акырынан өтүшүбүз керек окшойт дейм. Туура, негизи өзү туура тамактануу кылыш керек. Бизге бирок айтат го көп элечи. Ой, мен муну мынча эле 3 ай эле туура тамактанып, 3 ай эле залга барып эле, арттап кетсем бүттү депчи. Баягы көп эле таштап коет да залдычы. А бирок залды всю жизнь надо. Регулярно, всю жизнь надо ходить. Канча десем, сен канчага чейин жашайсың, ошого чейин баш кейсиң. Спортту токтотуп коюш. Спортту вообще токтотуш керек. Ошондо спортсмендердин бардыгы ушул тамактарды жешет, ушулар менен азыктанышат. Ооба, туура. Сиздин негизги ушул жашооңуздагы, да? Мотивация, сизге мотивация, эмнелерден мотивация аласыз өзүңүз? Мен өзүм будан азыр эме көп кыргыз элиме мотивация бергим келет. Башында мотивация өзүм негизи уулдарым болгон, өзүм уулума. Уулуңузга. Эки уулум бар, ошо эки уулума болгондо мотивациячы. Бирок ошо именно кырсыктаган маалда экинчи балам төрөгөн. Ошол көбүрөөк болду го деп ойлойм, анткени эки ошо эркек балдарды жаман көргүм келди, чоңойгон кантип өсүп, кантип кыймылдайт дейт ушундай. Мен ушул соц тармактардан көрүп калдым да, ушул элди дүрбөлөңгө салган сиздин ошол видеолоруңуз болуп, негизи 2015-жылга чейин сиз мондай эр жигит болуп, ден соолугуңуз жакшы, бардык тараптан төп келген жигит болгон экенсиз да. Азыр деле Кудайга шүгүр албетте, бирок 2015-те бир мындай кырсык болуп, бир аз оор күндөр башыңызга түшүптүр. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Ооба, кичине бир бул тойдон келишпештик нерседен болуп кеткен. Эми ал кырсыкты айта берсек, азыр айткам, тоже берген видеолор бар. Өзүм кандай десем, өзүмө келбей жүрдүм. Бир жыл, 2 жыл даже суицидка чейин барайын деп. Ушундай бир аракетим бар болуп, мындай кылып жүргөм да. Жизнь недовольный болуп, жашоо ушинтип келип каламбы, ушинтип туруп каламбы деп өзүмө вопрос берип, анан ушу 2017 өзүмө цель койгом.
мотивациям бар уже. Мотивациям мен 2 балам. Анан ушулардын кийин чоңойгондо айтат да, балама атам ким болгон, кандай болгон десе, мындай атасы менен сыймыктана тургандай кылайын деп, ошо. Ошол 2 балдарыңыз каякта? 2 балдарым азыр апасынын колунда. Ошол экөөбүз азыр доспуз, ал апасы менен. Ошол балдар менен катышып сүйлөшүп турабыз. Кабар аласыз, балдарыңыз сүйлөшөсүз, негизи ушул бутка туруп кетүүңүзгө сизге жаныңызда тирек болуп, жөлөк болуп, ким жаныңызда көбүрөөк болду ушул оор күндөрүңүздө? Оор күндөр ошо айтып кеткендей бул жерде эне деген бул ыйык дегендей, ошо энем болду. Бутумду карап, мени караган, ошо бүт баарын контролдогон ошо энем болду. Анын энемдин колунда иним бар. Иним ошо иним болбосо, мен азыр сиздердин жаныңыздарда ушинтип камерага сүйлөп, сиздердин жаныңыздарда туура тамактануу менен бөлүшө албакпай болушумун да. Ошол. Негизи азыр машыктыруучусуз, спортсменсиз. Спортсмен. Бирок 2015 ушул кырсыктаганга чейин эмне жумуш кылчусуз? Буга чейин мен өзүм негизи частный структурада иштеп, бизнесте болчумун. Спортко Вообще спортко мен өзүм негизи кичээкей кезимде баргам, андан кийин токтотуп койгон спорту. Таластыктар билесиз го. Спорту барып токтотуп коюшат. Ошондой. Сиз да токтотуп койдуңуз. Мен да токтотуп коюп, анан кийин өзүмдүн бизнес болуп, тиякта, биякта иштеп, кандай десем, аракет кылып жүргөнбүз, келип болчу. Азыр андан кийин ушул кичине көзүбүз жашоого көз ачылышың башкача болот экен да өзү негизичи. Ушундай кырсыктап ушинтип түшкөндөн кийин сен балдарды, элдерди байкап, билип калат экен. Акылга салып калат экенсиң, ушундай, бул мындай деген. Эми баарын осуждать не будем, кандай ким болгон. Бирок ар бир адам өзүнүн немесин билгендей кылат. Дегендей акылына жараша кылышат, өзүбүз бүт баары туурабы. Ошон үчүн ар бир адам бири-бирин колдош керек. Дос балдарым, Кудайга шүгүр, дос балдарым андагы көп жардам күттүм, жардам болду алардан дагы. Ошо ким жана интернетте, Инстаграмда жүрбөйбү сүйлөгөн бала Бектур Садыров деген, ошол азыр ошол балдар аябай колдоду. Мындай кандай десем, жумасына 2 жолу келип өзүлөрү иниме жардам берип, жуундуруп, мени ичиндирип дегендей. Биринчи шаурма берген ошо Бектур Садыров деген киши болгон. Ошо балдарым ошондо тамакты мен через кандай десем, через блендер өткөрүп, через нос иччимин да тамактычы. Анан кийин ошо Бектурлар келип, мындай мен айтыптыр, мен айтыптырмын, мен сүйлөчүмүн, как говорится, мен сөз жеткизе алчу эмесмин да, мени элдер түшүнчү эмес. Мен как-то түшүндүрүп берчүмүн, бирок мен элдер түшүнчү эмес. Бирок мен шаурма деген айтканды угуп калыптыр иним. Анан дос балдарым айтыптыр, ушундай шаурма ала келгилечи деп. Анан шаурманы алып келгенде, шаурма ойлоп коркушуптур да буларчы. Шаурманы ушундай болуп калабы, анан кандай кылабыз депчи. Бул азыр тамагын атта калып, эметип калып болуш керек деп. До этого я через нос, анан кийин ошону жасап, шаурманы алып келип жарымын кести, шаурманы оозума салдырды. Салса бир жеп салдырып. Анан эле жеп салгандан кийин баары, карагыла жакшы деп баары элдин баары шок болуп калыптыр. Таң калып, ой, блин, всё тогда. Ошондон кийин шаурма жегенден кийин мурдундагы жанакы эмени алды. Анан уже өзүм жеп бардым, мага тамак бер. Мен эми өзүм жеп барыштадым дегенде колум менен жечү эмесмин? Мага тамак берчи. Мен тамак берем. Мен айтып атпаймынбы, кандай десем, кол бүт баары иштечү эмес. Абсолютно. Мен иним көтөрүп барып туалетке салды. Мен ушул мен түшүнчү эмес экен, мен айтчу экенмин, мен тияка алып баргыла, десе, мен түшүнчү экен да ошондо. Мен кадимгидей уборныйга барып, отурганым, мен көтөрүп сүйрөп барганда эс алчу экенмин да. Өзүм бирок ошого кичине эметтим да. Негизи Эрбол мырза мындай да, сизди көрүп мен деле жалпы кыргыз журтчулугу баардыгыбыз мотивация алып атабыз да. Анткени кээде бир кандайдыр бир жашоодо көйгөйлөр болуп калат да. Анан ошо кээдей көйгөй үчүн деле сынып, кайгырып, депрессияга кирип, өзүн жоготкон адамдарды деле мындай жолуктурабыз, кездештиребиз. Анан
ошондой адамдарга сизди биз алып барып мына мисал кыла алабыз. Сизди момундай мына ушундай жашоонун өйдөлдыйына сынбай, мына алдыбызда спортсмен болуп, ушундай жанагындай кыйын жигит болуп жаныбызда турганыңыз бул мактоого татырлык болуп атат да. Жалпы кыргызчыл журтчулугуна бир жакшы мотивация сөздөрүңүздү айтпайсызбы? Кандай кантыш керек ушундай бир оор абалдарда? Мотивация кандай десем, биринчи бул уулдарым болгон. Үй бүлөм, өзүм, бир туугандарым өзүм мотивация болгон. Анан экинчиден, конечно, элге мотивация бергим келди. Уже кичине бутка тургандан кийин, осознавать эткенден кийин кичине. Анан кийин кандай десем, убак ар бирин убакыт саатып отурбай, анан уже кичине элге мотивация берейин дедим. Кудай буйрса мен бердим го деп ойлойм. Албетте. Эми дагы Кудай буйрса да целдерим бар. Ошо результатка жетем деп койгом. Мына азыр сиздердин арасыңыздарда турам. Кандай результатка? Эмне результатка? Мына элдерге мотивация азыр берип атамбы? Эми целди элдер коюш керек. Мен целиме жеттим. Ушул целим болчу да, элге жетсейин деген. Эл угуп атат мени азыр. 7 миллион калкым угуп атат. Ошол. Сизге ушундай мотивация сурап чалгандар болобу? Мисалы, же келип жаныңызга? Да, аябай менин окуучуларым бар. Өзү негизи 25 окуучум бар. Окуучуларым келип менен мотивация алып. Ошо тренажерный залда? Ооба, тренажерный зал. 25 окуучуңуз бар. Ооба. Сиз аларга мотивация бересиз. Ооба. Негизи мисалы сизге окшоп мындай ооруга чалдыгып, анан ушундайлардан да чалышабы? Чалышат, ооба. Ооба, сурашат, баары эле сурашат. Эмне кылды элең, кантип турду элең? Аны вопростун баарын апама жөнөтөм. Андай вопрос болот. Анткени мен билбейм да кантип турганымды. Туура. Апамдар билбесе биз каяктан, биз эчтеке билбейбиз. Иним билбесе, апам билбесе, бирден мен билбейм да. Көбүнчөсүн эле ошолордун кароосунан эле бутума турмун. Бирден негизи көп эле сурашат, ушу кантебиз? Сен кантип бутуңа туруп, эмне дары кылды элең, кайсы реабилитацияга барды элең, эмне кылды элең? Бирок ошондон кийин ошолорду уккандан мен сразу эле мамамдардын номерин берем. Мамамдарга сразу чалышат. Өз апамдарга чалышат. Азыр иним биякта эмес. Ошо. Каякта? Азыр өзү Америкада. Жана айттыңыз эле 2 иним карады деп. 2 иним, бир иним биякта, Урмат деген. Урмат деген биякта. Азыр ал өзү семьясы менен, үй бүлөсү менен иштеп карап жүрөт. Ошол. Негизи мына биз азыр мына программада биз туура тамактануу жасап атабыз. Ооба, туура, ооба. Эми сизге бир кызык суроо болуп атат да, мага деле кызык. Жашооңузда жалаң ушуна туура тамактанасызбы же кээде бузасызбы? Мага окшоп. Кээде. Беш бармактардан кеп коесузбу? Конечно, тойлорго чакырышат. Азыр бир жака отурушканга чакырып калат. Анан ошодо, конечно, естественно, билесиңер, жебей коет. Туура келет тогу. Ооба, нурсузга туура келет да өзү негизичи. Анан аяктан дагы бирок кичине дисциплина деген берден тартиптүү болушуң керек да. Берден көп кишиге айткым келет, дисциплина болбосо сен эчтеке болбойсуң. Берден биринчи очо дисциплина өзүңдү тарбиялаш керексиң. Өзүң тарбияласаң, дисциплинага кетесиң дегенде да. Кейбек эле. Самый главный кейбегиңиздер мына ар бир бүт эле азыр бүтпөр эле барып эле токтоп калышат да. Муну кылыш керек эле, мен карызым бар, мен муну кутулушум керек, дегендей кылышым керек. Анын баары өтүп кетет. Түшүнөсүзбү? Мен ушу даражага жетсенин элестетсеңиз, мен азыр Инстаграмда көрдүңүз да, бүт бар эле, бул сизбизби? Бул сиз эмне? Бул жөн эле хайп кармап атасыз го деген вопростор да келет. Бирок андай вопрос жок да, хайп кармап, ушу десоонга хайп кармаганды кишилерге таң калам мен. Хайп кармабай эле, жашынакай өзүмдүкүн эле, жашынакай турганым эле мени полный эле көргөзүп атам мотивация. Вот вам мотивация, живой мотивация. А ким мотивация алгысы келет, алар келет мага өзүмө лично кому заинтересованный болсом, мага чалышат, билишет да. Кантип, эмне кылып, баары эле кандай кылабыз, кандай мотивация беребиз бизге. Мен айтам, любой нерсенин жолу бар. Просто кандай труд нужен да. Каждому да, күчтүү труд керек да. Өзүң жолун билишиң керек. Жолун билишиң керек да, сен эмне болуп атасың, ооруп атсаң, анда бүт интернет деген бизде азыр көп. Интернетте
Google'da açсаң бүт бар. Бүт информацияны бүт. Мен ар бир врачка, мен ар бир врачта дары жазып берсе дагы, мен уже дарын историясын окуйм да, инструкциясын окуйм. Ошо инструкциясын окуп, анан кийин гана ичип баштайм. Бул эми вот, да. Бүт бар. Бүт мени үйрөткөн эмес, сен муну ичер дейт, бирок ичер деген менен ичердин аркасында бар керек да. Эмне үчүн ичип атам? Мында акыл салып өзүм аңда эме врачтардын колун түшүнбөйсүң да. Анан өзүм барып котортуп алам. Аптекаларга котортуп алам дагы, анан кийин окуйм. Окуп, анан кийин болот экен анда деп ичип берем. Ошон үчүн ар бир элге айтып кетерим, мотивация дегенде, мотивация алганда эми ар бир нерсеге кыймылдаш керек да. Баягы мотивация алдым, болду. Мен үйдө отура берем, мына чайымды ичем. Эмне кылышым керек? Эми мотивация алгандан кийин болду да, мотивация вот всё бар. Эми цель коюш керек, ошо целиңе жетишиң керек. Эмне кылышың керек? Эмне бутуңа турушуң керекпи, же ишиңде мындай болуп атабы, бир кыйынчылык болуп атабы, ошолордун үстүнөн чыгышың керек. Ар бир нерсени изилдеш керек экен да. Вот и до. От начала до конца дейт. Бул даяр болуп калды. Буга да эмне кошосуз? Жумуртка салынат да. Жумуртка салабыз. Ушул спорттон сырткары эми азыр спорт сизге хобби, сиздин профессияңыз болуп калды. Ооба. Бирок дагы да бир кызык ушул бир кызыгып жүргөн бир башка бир хоббилериңиз барбы андан башка? Андан башка хоббилерим жок да. Элдерге андан башка хоббим элге Китеп окуганга. Эми конечно азыр көп. Кандай десем, именно ошо анатомияны окуп, мына кишинин эмесин да байланыштуу. Мен өзүм азыр иштеп аткан жерде директорубуз. Ошол мага аябай көп мындай кандай десем, мотивация мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Муну кыл Эрбол деп мага акыл насаатын айтат. Мондай кылыш керек, анатомияны оку, ал өзү сабак берет. Мага ар бир ал өзү да сабагын өтүп кетет. Мага бесплатный мотивация берип кетет десем болот. Азыр көп эле мотивация бүт бар эле чакырып жүрөт го. Кел акча берсең төлөп киресиң деп. Бирок мага ал бекер берет. Мен ошону бекер насаат алам да, уларды угуш керек деген бул чын эле. Көрүп турам, көп нерсени туура айтат, кандай кылыш керек. Анатомияны өзү дагы экономист болуш керек, экономика жагын сабак берип болуш керек. Но бирок мага дагы анатомияны дагы ал еще поход өзү окуйт. Ичинде отуруп бүт анатомияны уже окуп койгон. Бүт эмне кылыш керек экен, кандай кылыш керек экен. Эми мага ошо жол калды, анатомияны окуш керек да кишининче. Каерде бицепс, кандай кылып чыгыш керек, эмне кылыш керек, кандай туруш керек дегендей. Ар бир нерсенин сабагы бар экен да. Эрбол мырза, буга жумуртка коштуңуз. Жумуртка коштум. Бирөөнү эле кошосуз. Жок, азыр буларга эме кошобуз. Бир эле жумуртка кошулат, эки жумуртка тияка кетет да. Болду. Достор, мына көрдүңүздөр, азыр блендерге бүт барын салдым. Аз блендерге коебуз, анан бышканда көрүшөбүз. Блендерге достор 3 мүнөт айландырып алабыз азыр. Эрбол мырза, мунун баарын даярдадык. Мына суубуз да биякта кайнап атат. Анан дагы эмнени жасашыбыз? Азыр сыр кошулат буга. Сырды кошобуз. Аны сизге көрсөтөм, азыр карап туруңуздар. Эрбол мырза, ошол эменин жүрүшүндө суроо бере берейин. Бала чагыңызга кайтсак, өзүңүз кайсыл жерденсиз, канча бир туугансыз, бала чагыңыз кандай өткөн, бир балалыгыңызды эстебейлиби? Өзү койсоң болот. Менин түйүм Таластан болот. Кандай үй бүлөдө төрөлгөнсүз? Жөнөкөй эле үй бүлөдө төрөлгөм. Мен 2-1 тууганмын. Иним бар. Анан экөөбүз. Иниңиз экөө. Ооба. Бишкекте чоңоюп, Бишкекте. Ата энеңиз каякта иштешкен? Сиз бала кезиңизде? Бала кезинен апам сабак берчи. Мугалим болчу. Кичинекей класста. Анан кийин аны токтотуп, анан кийин базарга иштечи. Вот. Атам болсо бухгалтер.
бала кезиңизде бардык балдар негизи бала болсоң шок бол дейт го негизи. Анан элдин балдары катары эле сиз дагы шок болгонсузбу негизи? Негизи мен шок эле болчумун. Бирок заявление мен үстүмө эч качан түшкөн эмес. Мен перед своими родителями честен дегендей. Тентек болчук бирок. Тентек болду, тентекти кылгансың канча-канча. Ооба да, любой эле жаш кылат го дейм, аны жаш балдар. Тентектик. Алгачкы мындай болуп мектептеги сүйүү деп мындай. Ошо сүйүүңүздү эстеп. Кат жаздыңыз беле мында биздин жазганбыз. Биздин мезгилде телефон менен жок болчу. Ооба, ал мезгилде жок болчу. Жаздыңыз беле? Жазгам. Салам кат. О, салам кат. Биздики эмне? Биз орустар көбүнчө биздики русский язычный го. Орус тилинде окугансыз негизи. Ооба, орус мектепте окуганбыз. Таласта. Жок, Бишкекте, чоңой Бишкекте өскөнбүз. Бишкекте эле окуп. Анда привет деп О, жаздыңыз. привет. Как дела? Мына биринчи үйрөнгөнүбүз эле. Как дела? Анан что делаешь? Бытовой сөздөр да. Кызыңыз каякта? Билбейт экен, ушул жакта Бишкекте жүрөт болуш керек. Только не знаю где она. Бирок эч жолуга элексиз. Жолуга элекпиз. Эстейсизби мындай? Билесизби ошо? Жок, азыр вообще эсиме андайлар келбейт, чын эле. Көп нерсени унутуп койгом. Кандай десем, заново переродился дейинчи. Бүт. Жаңадан. Жаңы төрөлгөм. Жаңы Эрболмун, азыр Эрбол эмесмин. Эрболитосуз. Азыр Эрболитомун. Эрболито. Да. Бул атты ким койду сизге? Өзүм. Өзүңүзгө. Өзүм койгом. Негизи ата-энеңиз атыңызды туура коюптур деп ойлойм да. Мына Эрбол ушундай мондай бир көйгөйлөр, анча-мынча оор иштерге сынбай эр болуп турсуз да мына. Чыныгы атыңызга жарашыптыр. Рахмат. Ооба. Чоң рахмат айтып кетем. Өзүм апама, что меня обратно кайра переродили дегендей. Кайра төрөдү, кайра бакты. Ушуга кубанам да. Азыр эми Кудай буйрса максаттарым астыда көп, чоң максаттар коюп атасыз. Ооба, максаттарды уже коюп, целдерге жеттик да уже. Цель бар, результат чыгаш керек. Результатыңыз чоң негизи бирок. Ооба, результат чыгаш керек. Вот. Эрбол мырза негизи жашоодо апаларыбыз, баарыбыздын апаларыбыз негизи тамакты өтө даамдуу жасайт да. Анан сиздин дагы ушул апа-акеңиздин колунан эң тамшанып, суктанып жеген тамагыңыз кайсыл тамак? Көп суранып жасатасызбы? Конечно, обязательно любой жерде бар го. Например, мамам колунан бүт нерсе жагат. Анткени мамам билет да, кантип жасашты, өзү негизи билет, кандай кылышты. Бүт бизге билбейм, бизге подходу же бирок мамам өзү негизи повар эле да. Чын. Үйдө бүт жашоосун да. Мондай нерсени бүт үйгө барсаң топ-толтура. Заказ берип алдырып алат да өзүчү. Үйдө алдырып алып жасап. Даже кулинария берки жагында бүт интернеттен көрүп эле урушуп коет мамам. Жакшы. Баарын үйрөнөт өзү. Өзү үйрөнөт мамчы. Бирөө барбайт. Өзү азыр колуна мына азыр мына көрдүм, мен силерге көрсөткөм. Өзү колуна тегет. Жасап берет. Жана эмне деп коет? Кол мененчи отуруп алып, кол менен токойт. Ошону токойт. Перчатки, колкаптар. Перчатки, колкапка, бүт кепка, шапка, бүт нерсени кылат. Эмеспи? Сизге да кылып бергенби ушуну? Ооба, бизге кылып элек, бирок келинине кылып берген. Келинине кылып берген. Жана сиз айтып атпайсызбы, биз эки эркек бир тууганбыз деп. Анан апаңыз кыз киши жок экен да үйдө, анан жалгыз аял киши болгон үчүн үй жумуштарын апаңызга бала кезиңизде же азыр жардам бересизби негизи? Конечно, мама. Ой, о, андай кылбасак, мамабыз бизди аябай катуу сабап койчу. Андай кылбасак, бизди аябай, бизди мамам строго кармады. Туура тарбиялоо десем болот. Биз тамак жасаганды смело билебиз. Баарына. Билебиз. Бозодон баштап тамакка чейин бүтүрүп коебуз. 5 бармак астына калып коебуз. Кичинекей кезде ошо ата-энесинин колунан апамдын бизге бозо жасатканды үйрөткөн. Биз мурда бозамаксын сатчык да. Бозамаксын сатчык ооба. Бозамаксын сатчык. Ошо бала кезде. Ошону үйрөттү. Апам кантип жасашты, кантип мамам өзү врачтай болуп сатчу эле. Жана врачтар кийинет го, мындай кассажа апа кийинчү, ошондой кийип, мамамды ошентип тааныйт көп киши.
барычы. Анда кийинки ушул дан көрсөтүүбүзгө келгениңизде ошол апаңкеңиз менен сиз менен бозо анан максым чогуу жасайлы. Буюрса. Ошого айтайын. Обязательно рецепттерин мага билет. Салышыңыз керек экен. Ошону кылыш керек да. Эрбол мырза, эгерде да, мисалы сизге бир мүмкүнчүлүк берилип жашооңузда, убакытты артка кайтарып, сизге бул мүмкүнчүлүк берилсе, эмнени жашооңуздан өзгөрткөн болор элеңиз? Ана это бул вопрос аябай чоң. Азыркы жашоомо ушул жашоо туруп сиздердин жагыңызда турган Кудайга шүгүр дейм. Биринчиден, эми все изменить бүт сонун эле жакшы, Кудайга шүгүр. Кудайга миңде шүгүр дейм, ушу жашка келип көп нерсени туура эмес кылып, азыр бурдакы туура эмес кылган нерсени азыр карап изилдедик да, бүт баранчы мындай туура эмес кылтырбыз, муну кылтырбыз. Бирок азыр мен туура жолдо баратам. Болду. Ушуга Кудайга шүгүр дейм азыр. Кетирген каталарыңыз сизге сабак болду. Аябай сабак болду. Ошо салып аткан, ошентип салып, анан арасына сырды салат экенбиз, достор. Караңыздар. Балдарга да жасап берсеңиздер болот. Негизи бул туугандар туура тамактануунун эң сонун тамагы деп билсек болот. Анткени мен өзүм быша эле эле дам жеп көргүлө эле дамды экенин байкап атам эмнегедир. Салып коеюн, Бул канча мүнөт? 20 мүнөт. 20 мүнөт. 25, 20 мүнөттүн ичинде 15 мүнөт. Кандай сууга кайнатыш керек? Кайнап чоң сугабы же мындай акырын кайнатыш керекпи? Жакшы эле салмакта болуш керек кайнап атканда, например. Азыр жакшы эле кайнап атат, ошондой эле кайнаш керек. Ушундай эле болот. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Биз бүгүн бардыгы жактырган Блины офишалдын куймактарын силерге жасаганга камданып турабыз. Бизге таптаза нукура айылдын каймагы. Ал эми кийинки кошулма ал бал. Ал эми дагы бир кошулма бар. Быштак. Куймактар даяр болду. Бисмилла деп даамдап көрөлү. Мындай даамдуу нукура азыктардан жасалган куймакты бир гана блины офишалдан салды. Жаңы санымды. Эрбол мырза, буюрса мына сосискаларыбыз кайнап атат, бышайындап калды. Муну чыгаргандан кийин сиз айткандай курут экенбиз, аны да достор көрсөтүп беребиз, кантип койгонбуз. Бирок аңыча азыр биз Салатын жасайбыз азыр. ушул эле котлеттер менен жей турган салат жасайбыз. Ооба, салат жасайбыз. Ооба, Бизге капуста керек. Капуста керек экен. Мына морковка, сабиз, помидор, бадыра. болду. Бул салат сөзсүз ушул котлеттер менен, ушул сосиска менен жеш керек болчу. Ооба. Эми туура тамактар, ооба, дамы ушундай чыгат. Здоровый питание, тойбойсуң, курсагың чыкпайт. Мына ушундай жибер. Анан кийин каяктагы нерсе, шаурмаларды эле урдура бербей. Туура тамак. Тест атымдар негизи эле зыян дешет да. Ооба. Эми кээде бир айла жоктугунан жейсизби сиз дагы ушундай шаурмаларды? Жейм, конечно. Только шаурманы дагы мен туура жасатам да. Мисалы, майонез коштурбаш керек салам. Мен майонез коштурбайм мен. Майонез коштурбайм. Анан жанакы фризин коштурбайм. Болду. Анан жей берем. Майонез. Только мен куриный жейм да. Куриный, говядина эмес. Куриный жейм. Анын зыяны азыраак, Конечно. Капустан ушинтип туура болот экенби. Ооба. Все. Ушундай чоң-чоң эле кылабызбы да? Ооба. Жок, майдалабайбыз. Ушундай эле койчу калат. Аябай ден соолукка пайдалуу. Ооба. Көп салат болуп турбайбы? Боюңарды өзөт буну жесеңер. Мен билишим боюнча кичике бала кезде ушундай саесесең боюң өзөттүчү. Азыр мен ошону колдонуп туура көрөм. Кичике бойлууларга сразу саиска деп айтам. Эрбол мырза, мисалы
жана достор жөнүндө сөз кылдык го, досторуңузга аябай ыраазы болуп аттыңыз. Анан досторуңуз жөнүндө жакшы сөздөрдү айтып аттыңыз да. Ушундай бекем достукту сактоо үчүн достукка бир ушундай жакын дос болуп жүрүп кээде кыянаттык кылган достор да болот го, мисалы достукту бир аттап өткөн. Ошол мыкты досто кандай сапаттар болуш керек? Бүт эле достор мыкты. Бирок ошо мыктылардын арасында дагы мыктылар дегендер бар. Ал досторум мени угуп атат, всегда мени кандай болбосом да колдойт бүт жактан. Жакшы туура эмес кылып атсам, туура эмес кылып атасың деп досторуң баягы мындай бир нерсе болуп атканда мындай достордун немеси кароосу керек экен да. Дос деп достун да досу бар дегендей дос болуп, досуң дегендей көп внимание кылыш керек экен, внимание ошолордуку эле керек экен. Ошол мен түшүндүм да эми ушул жашоодо дос деген кандай болот депчи. Бир досторум Кудай шүгүр. Адамдагы кайсыл сапатты аябай баалайсыз? Анан кайсыл сапатты баалабайсыз? Негизи эле кандай адамдар менен мамиле кылгыңыз келет? Чындык. Чындык сүйлөгөн. Да. Мен да калп айткандарды өтө жек көрөм. Чындык сүйлөгөндөрдү. Мындай каратып туруп калп айткан адамдар бар. Мен дагы. Сагап салсаң ушундай адамдар. Достор, мына силерге, как я обещал, протеинди силерге үйдөн жасап берген протеинди көргөзөм. Үйдөн эле эртең менен туруп эле, эриме эле жасап, протеин сатып албай эле үйдөн жасап ичсеңер болот. Аны эмне кылабыз? Сүттү кошобуз кичине 200 граммдай. Мындай алабыз. Ага эмне кошобуз? Банан. Творог. Творогтун үстүнө овсянка. Овсянканын үстүнө эмне? 2 жумурта. Эми блендерден 2-3 минут айланып. Мынаки, достор, протеиндар болду. Азыр коебуз. Мына протеиндар болду. Көргөндөй, ушинтип эртең менен жанагы завтрак кылып успевать эткен кишилерге обедте де любой убакта жасап ичсеңер болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Эрбол мырзанын рецепти боюнча ошондой эле Эрбол мырзанын ошол колунан моңдай сонун тамактары даяр болду. Мына протеинибиз, ошондой эле сосискабыз, анан моңдай мен мындай салат көргөн эмесмин, бирок чынында азыр чогуу дегустация кылабыз, досум, келиңиз, анда баарыбыз бирге болсок. Көрүңүздөр. Биринчи сосискадан баштайын, келиңиз сиз дагы. Сиз ортосунан кеспей калыпсыз да. Сиз сыр жеп аткенсиз. Мен азыр сыр жеп аткенмин да. Көрдүңөрбү? Сыр монун арасында сыр бар. Арасында сыр бар, ошону көрүңүз. Керемет. Мен муну үйгө барып азыр үй бүлөмө өз колдорум менен жасап беришим керек экен. Ошондой эле протеин дос дейин да. Бул эртең менен завтракка сунушталат, бул протеин ичкен. Протеинди любой убакта ичсе болот. Эми үйдө эртең менен баягы айтышат да, көбү шашып, жешпей атам тамакка. Оңой. Могунда эле көрдүңүз го азыр кантип жасадык. Биякта убакыт деле кереги жок. Көп деле убакыт деле кармабайт. Үйрөнүп алса бир 5 мүнөттүк убакыт. 5-10 мүнөт эле. 10 мүнөт ашып кетсе убакыт көрдүңүз. Достор, чынында даамдуу экен. Эрбол мырза, мына колуңуздан даамдуу тамактардын баарын ос дейдик. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калыптыр. Жалпы кыргыз журтчулугуна сизден бир жакшы бир каалоо тилек болсун. Мына сиздер айтып аткан чоң рахмат чакырганыңыздарга. Сиздерге өнүгүп өсө бериңиздер. Ошо биздеги Кыргызстан ушундайдан өнүксүн. Баары ушу мотивация менен бир гана мен эмес болуш керекмин, дагы бардыр кишилер. Ошолор дагы кичине көзгө алып, көзгө илип коюңуздар. Ошону суранам. А так сиздерге чоң рахмат.
Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен ушул Дан программасында Азиз Батыров болдум. Кийинки ушундай даамдуу тамактар үстүндө, жакшылык үстүндө жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.